Assalamu алейкум, ардактуу мекендештер, кадырлуу замандаштар. Деги эле Москва шаарында жашап жана эмгектенип жаткан биздин Бай Казына кайрымдуулук фондунун эмгек жамааты. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, берекелүү өмүр берсин. Сиздерге ден соолуктун чынын төгүнбөс бакыт сырын түбөлүк таалайын урун каалаймын. Кереметтүү Кыргызстан шаарында кыргыз мекендештерибиз Москва шаарында эмгектенип жүрүп, өз үй бүлөсүнөн ажыратып, биздин бүгүнкү Кыргыз Республикасында жалпы Кыргыз элинде болуп жаткан 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата чоң иш-чара болуп өттү. Биз ушул Кыргыз Республикасында 1-июнь балдардын коргоо күнүнө карата уюштурулган иш-чарага Ноокат шаарынын мэриясы жана ошондой эле Ноокат шаарынын администрациясы тарабынан Мирмахмудов айыл өкмөтүндө болуп өткөн иш-чарага келип, сиздердин берген белек бекчеңиздерди тапшырып өттүк. Ардактуу Бай Казына кайрымдуулук фондунун жамааты, сиздерге ар бириңиздерге каалоорум узун өмүр жана ден соолук. Ар дайым элибизде аманчылык болсун, өлкөбүз өнүксүн. Сиздер менен биргеликте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакчылыкта биздин Бай Казына кайрымдуулук фонду өнүп өсөт деген үмүттөмүн. Элибизде ар дайым жакшылыктар болсун, ошол жакшылыктарда биздин Бай Казына кайрымдуулук фонду ар дайым биз кызматта бололу. Сиздер ызатта болуңуздар, кыргыз элим. Бай Казына кайрымдуулук фонду кызматта болсун. Жергебизде, мекенибизде тынчтык болуп, ар бир үйдө жаш баланын үнү жаңырып, тынчтыктын шааны жаңырып, мекенибизде ар дайым тынчтык нотасы жаңырып турсун. Ар дайым сиздер аман болуңуздар. Сиздер менен мен кайрымдуулук фондунун төрагасы Кеңжебек Анарбеков болдум. Ар дайым жакшылыктардан көрүшөлү. Баарыңыздарга ыраазычылык.